Кыргыз элинин тарыхын, дүйнө таанымын даңазалаган улуттук көчмөндөр оюндарына Ош шаарында жогорку деңгээлдеги даярдык менен келишкен. Көчмөндөрдүн кайрыктары аталышындагы көргөзмөгө маданияттын ордосу болгон Ош шаары Сулаймантоо жана балага ат коюу жөрөлгөсүн сахна аркылуу чагылдырып, калыстардын жогорку баасына татыды. Сулайман болсун өз аты. Баарыбызга белгилүү болгондой, быйылкы жылы мына урматтуу биздин президентибиз Сооронбай Шарипович тарабынан жеке демилгеси менен ошо улуттук көчмөндөр оюндары башталып, биринчиси ушул Талас жергесинде өтүп жатат. Бул чында эле эң кубанычтуу кабар болду. Мен ойлойм баардыгы үчүн мына ошолордун катарында дагы Ош шаары үчүн дагы биз аябай ошого кубанып мына даярдыкта даярданып келдик. Шаардын эң алдыңкы этно-музыкалык топтору, маданият тармагынын өкүлдөрү каланын өзгөчөлүктөрүн даңазалашты. Ош шаарынын өнөр адамдары Улуу Жибек жолунун образында чагылдырып, улуттук каада салттарды жана 100дөн ашуун этно кийимдерди көрсөтүштү. Адам баласы бар кезде бул жашай турган салт, улана турган салт ар бир адамдын өзүнүн ысымы болот. Ошол ысымга татыктуу болушун каалайт ээн атасы дагы. Биз колубуздан келишинче ошол нерсени салтты көргөзгөнгө аракет кылдык. Андан тышкары жакшы концерттик номерлер бар. Баягы убакыт чектелүү 45 мүнөттүн ичинде ошол ыр, күү, бий бардыгын модасындагы театралдаштырган оюн зоокту да ошол 45 мүнөттүн ичинде көрсөтүп бүтүш керек болчу. Биз көрсөттүк, мындан кийин элдерге атайын даярдалып келген концерттик программа улана берет. Бийчилерибизди көрдүңүз, ошол Ош шаарында биздин бийчилердин арасында бий сынагы болуп, ошол бий сынактан жеңүүчүбүз ушул көчмөндөр оюнуна катышып, азыр ал дагы өзүнүн өтө жогору деңгээлде бийлерин көрсөттү. Ырчыларыбыз мына этно тобу дагы өздөрүнүн солисттерин алып келип, биздин оюбузда эң жогорку деңгээлде буйруса көрүнүштөрдү көрсөттүк. Ал эми элдик көркөм кол өнөрчүлүк сынагында да Ош шаары алдына эч кимди салдырган жок. Мында темир усталардын жана кол өнөрчүлөрдүн колунан жаралган эмеректери этно шаардагы алдыңкы маданий ордону таанытты. Көчмөндөр оюну боюнча жакшы сезимдер, жакшы эмнелер менен келдик. Сүйүнүп биз да келгенибизге. Анан мына мен таар согуп аткан таар төөнүн жүнүнөн пиязы таар деп коюлат. Муну мына илгери баягындай чапан чепкен тигип, ушундай кийишкен, азыр дагы ошол салтты улап кийишип атышат. Мода кылып кыздар азыр эле көрсөтүштү. Ошондогу ушул биз согуп аткан ушул таардан болгон чапандар ошолор. Таласта улуттук көчмөндөр оюну эң жакшы өтүптап. Ыйык жерде, Манас атабыздын жер деген жеринде биз мына көчмөндөр оюнуна катышып отурабыз. Аябай элибиз өссө экен. Кыргыздын калпагы ала тоолорун көргөзөт. Заңкайган элечектери зоолорун көргөзөт. Биздин элибиз улук эл. Азыр болсо мына Талас облусунда көчмөндөр оюну өтүп жатат. Бул абдан жакшы жөрөлгө болуп жатат. Бу кыргыздардын көчмөндөр оюну бири-бири менен тааныштырып, бири менен дос болуп, өтө жакшы маанай болуп жатат. Ош шаары да абдан өнүккөн. Ош шаарынан жакшы кадрлар, жакшы адамдар чыгып жаткан ушу. Биздин ата-бабадан байырта келе жаткан эң эски улуттук баш кийим. Ушуну аркабыздагы жаштарга үлгү катары көрсөтүп, биз канча жылдардан, 20 жылдан бери ашык ушу 20 жылдык. Ушул жаштарга калтырайлы деп, ушунда кыргыз элинин улутта калган баш кийимин ушинтип кийип, даңгазалап, элге таанытып жүрөбүз. Ал эми Ош ордосунун даярдаган концерттик программасын көргөнү келген көрүүчүлөргө ат коюу каадасы жакты. Алар жаш муунга дал ушундай салт сана, үрп адаттар байма-бай көрсөтүлүп турушун айтышты. Эртең көчмөндөр оюндарынын расмий бөлүгү президенттин катышуусунда Манас ордо комплексинде өтөт. Талас облусуна чет элдик коноктор, туристтер, өлкөнүн бардык аймактарынан мекендештерибиз келген. Оюнга болжол менен 25 миңге чейин адам катышып жатат. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдаматулу, Талас облусу.